Эне болуу бакыты бул психологиянын даже биринчи орунга коюп койсом болот. Биринчи байлык ден соолук, экинчи закчылык деген. Кайсы оор иш бар? Спичка чакпайсың, бир тырмагын агында жасай албайт. Кантип чоюла алат? Саламатсызбы Гүлзан эже, иштериңиз жакшы, келе жаткан жаңы жылыңыз менен. Рахмат силерге дагы. Абдан сизге кубанычтабыз бизге убакыт бергениңизге. Ошол бүгүн биз сиз менен бойдон түшүүнүн себептери жөнүндө сүйлөшүүнү туура көрдүк. Анткени окурмандардан абдан көп суроолор келип жатат. Ошо биринчи эле айтып берсеңиз, бойдон түшүү эмнеден улам болушу мүмкүн? Деги эле бул эмне деген оору же патология ошого кененирээк токтолсоңуз. Мына жаңы жылдын алдында силер абдан жакшы теманы козгоптсуңар. Себеби дегенде бул абдан чоң көйгөй болуп калды акыркы күндөрдө. Аял затына болгон эне болуу бакыты бул өтө кыйындык менен келе баштады да. Буга себеп деп эмнени айта алсак, көптөгөн себептер бар. Биринчиден баягы илгертен эле биз айтабыз да, микроб, инфекция, тиги бу деп. Азыркы убакта ага кошулуп тамак аш, биздин климаттын өзгөргөнү, адамдардын психологиясынын өзгөргөнү, деги эле медициналын тили менен айтканда көптөгөн себептердин айынан болуп атат да. Ошол бойдон түшүп калууга аялдын кандайдыр психологиялык факторлор да таасир этеби буга? Психологиянын даже биринчи орунга коюп койсом болот. Себеби дегенде биринчиден мына өткөндө бир передачадан угуп калдым. Кыз аялда эже кыз сиңдилер бир программасын ачып, бир чоң школа ачыш керек деп атат. Андайды ачканбыз, бирок биздин жаштарга көп көңүл бурушпай жатпайбы? Биздин баягы кыргыздын жакшынакай сөзү бар. Биринчи байлык ден соолук, экинчи закчылык деген. Ошол биздин макалыбыз, ата тегибизден келаткан макалыбыз жерге тепселенип калды да. Азыр биринчи байлыгың эмне десе, жана жасалма кирпик, жасалма каш, анан оозун шиштиш керек, анан кийин бир нерсе кылыш керек, тырмагын узартыш керек. Ошол эле боло турган 5 тыйынына анан уже ден соолукка көңүл бурулуп атат. Ошон үчүн еще баягы турмуш курар алдында бир да кыз, жигит текшерилип, анан турмуш куруп баштайлык, үй бүлөнү туура пландаштырайлык деген ой жок. Жанагы кээ бир айтышат эмес, оор жумуш кылганда дагы бул бойдон түшүүгө бир кандайдыр бир себеп болушу мүмкүн депчи. Мисалы аял оор көтөрсө, бул тиешеси барбы? Бүгүнкү заманда оор көтөрүү дегенди мен мисалы үчүн шарды алып көрөлү да. Шарда биз карап атабыз. Кайсы оор иш бар? Темир келин бар, баягыдай түнү менен кир жууп жайыш жок. Тамак бышырсаң отун жарып тамак бышырыш жок. Газды даже спичка чакпайсың, минтип эле газ кийгизип коесуң. Ал оор эмес, ал деген оор бул адамдын көңүлү, каты сөз көбүрөөк действие берип атат да. Чем жана физический ишке караганда. Бирок кош бойлууду мындай өзүңөр деле алып көргүлө, айыл жеринде деле баягы кетмен чапкан киши жок азыр. Ошон үчүн кичине катуураак кыймыл кылып койсо, боюнан түшүп калганы, ал ошол аялдын денесинин даяр эмеси. Ошол аялдын денесинин боштугу, жумшактыгы же бир кандайдыр бир жатындын боштугу. Жатын эмне үчүн бошойт? Ичинде кандайдыр бир микроб болсо, воспалениясы болсо, баягы өзүнүн эмесин кармай албайт да. Өзүнүн жатын бул бойдолунда 40 эсе чоңоет. Кантип чоюла алат? Эски буюңду чойсоң айрылабы? Эси жакшынакай таза буюңду чойсоң айрылбайт. Ошондой эле адамдын денесинин жаралышы. Көпчүлүк ушул бойдон түшкөндө эркектер аялдарды күнөөлөйт да, баланы сактай албай калдың, жакшылап карабайт белең деп. Бул жекте эркектин да кандайдыр бир тиешеси барбы? Эркектин 90% тиешеси бар. Эркектен эмнени күтөбүз? Ал даже ошол жаралып аткан баланын бир тырмагын агында жасай албайт. Бирок 100% участвовать этет. Анын 50% уругунан жаралат. Биринчиден, экинчиден анын мамилеси. Эгерде күйөөсү келип эле, мына азыр почти 70% кыргыздын үй бүлөсүндө күйөөсү эштен келип, кыйкырык өкүрүк менен келип, катуу сөз сүйлөп, адамга катуу сүйлөгөндө, особенно жаш кош бойлуу аялдын өзүнүн психологиясы бойдо барда полностью өзгөрөт. Таарынчак болот, кыжалат болот, ар кандай денеси 12 мүчөсү полностью участвовать эткен үчүн 12 мүчөсүндө тең өзгөрүп жүрөт.
ошол маалда каты сүйлөсө, мен мынтип элем да эми баягы медицинский термин менен эмес, жөнөкөй сөз менен айтканда адамга каты сүйлөгөнүңдө таштай катып баштайт дейм да аялың. Анан катып калган жерге урук сеп өстүрүп көрчү дейм. Сенин аялыңдын денеси катып калса, кантип сен аны өстүрөсүң? Ошон үчүн если сен балаң жакшынакай чоңоюш үчүн анын денесин кетмен менен жер жумшартып, урук сепкендей жакшынакай жылуу сөз менен сүйлө. Күнүнө жок дегенде 100 позитивный сөз сүйлө. Алтыным, жаным, мышыгым, там күчүгүм дейсиң, эмне десең ошоде жылуу сөзүңдү сүйлөп турсаң, аялың тим эле көлдөй калкыйт дагы балаң бешикте жаткандай чоңоет деп түшүндүрөсүң.